Билим берген эжей жана агайлар, бийик ушту канат күүлөп далайлар, Айтматовдун дүйшүнүндөй туруктуу, силерсиңер эстен чыккыс адамдар. Ирик түймө жоолугумду ороно салынсам да үшүдүм. Менден бетер көк муштун болуп отурган балдарга география сабагында Сейлон аралы жөнүндө узун сабак кызык жомок айтып жаттым. Баланын унутпай баарын жүрөгүнө сактап жүргөнүн карачы, жада калса башымдагы чүн жоолугумдан бери жазыптыр. Ооба, ошол кезде менин ошондой жоолугум боло турган. Чыгармада ошол бойдон сүрөткө жоолукчан түшкөндөй жазылыптырмын. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов мугалимдери тууралуу бир баянында мени окуткан мугалим апай Минкамал Жолоева жана башка мугалимдердин жардамы, өзгөчө алардын сезгичтик, этияттык менен кылган мамилеси мага өмөк болду деп жазат. Ооба дечи, бул эми согуш учуру эле. Андан бери 70 жылдан ашык убакыт өттү. Мугалим эскирбеген баардык учурдун кесиби. Тынчтык заман орноп, заңыраган ак мектепте, жарык, жылуу бөлмөлөрдө сабагыбызды өтөбүз. Азыркы окуучуларга ар бир мугалим өзүлөрүнүн сабактарындагы ар бир теманы кызыктуу өтүп, айтып гана бербестен, сүрөтүн, видеосун көрсөтүп, керектүү учурда окуучулар чыгармачылык менен иштөөсүнө шыктандырып, багыт берип, жол көрсөтүп келебиз. Мени ойлондурганы, азыркы окуучулар баардык шарты түзүлгөн жарык, жылуу бөлмөлөрдө сабак угуп отурганда эмнени ойлонуп, эмнени кыялданып, биз өткөн сабагыбыздын канча пайызын кабыл алат болду экен? Мугалимдердин ирик түймө жоолугун эмес, айдаган машинесин, көтөргөн телефонун эсине сактап калса керек деген ой мени бушайман кылат. Заман агымына жараша балдардын жүрүм-туруму, мүнөзү, талабы, кыял жоруктары өзгөрдү. Окуучуларыбыздын билим алып, жакшы адам болуп чыгуусу үчүн мугалимдер коомдун кыймылдаткыч күчү болуп, аз айлыкка топук кылып, өзүбүз жөнүндө коомчулукта айтылган ар кандай терс пикирлерди туура кабыл алып, ал гана эмес укугубуз, кадыр-баркыбыз тебеленсе да, балдар үчүн, мекенибиздин жаркын келечеги үчүн жүрөгүбүз таза. Биз окуткан балдар ак эмгегибизди актап, биздин кадыр-баркыбызды көтөрөт деп ишеним артабыз. Кыялымда, оюмда бир чоң эмгек кылып жатам, арулук, тазалыкты тилек кылып, алдыга акырын жылып жатам. Башканы таштай салып, нугумду балдарга буруп жатам. Балдардын жүрөгүнөн Айтматов, Искак, Касым, Жусуптай чыгаан эл болом деп жаңырык угуп жатам. Мына ушул жаш муундарга алымдын жетишинче чыйыр жол куруп жатам. Аалым бол, акын болгун, эл бийлеп аким болгун, жолчу бол, дарыгер бол, элиңе жакын болгун, а бирок эң башкысы адам бол деп көөдөнүнө куюп жатам. А бирок эң башкысы адам бол деп көөдөнүнө куюп жатам. Мугалим бул чырак түндө жарыткан, өз милдетин аткарууга ашыккан, нечендеген окуучуга талыкпай, билим берип, бул дүйнөнү тааныткан. Өз өмүрүн мектеп үчүн арнаган, адал эмгек ак сөзүнөн танбаган, арулукту жүрөгүнө туу тутуп, акылынан тарбиялык балтамган. Түйшүгү көп оор кесипти аркалап, өз кайгысын өзгөлөрдөн жашырат, окуучуга мээрим төгүп окутуп, жакшы инсан болуусуна талпынат. Мугалим бул мөмөлүү бир дарактай, тамырында билим суусу аккандай, табигатты жаш муундарга таанытып, талбастыгы ташка тамга баскандай, турмушуна
кесибине үлгүргөн, жалкоолукту четке кагып түңүлгөн, түйшүк тартып турса дагы жашоодо чүнчүбөстөн жылмай гана үйрөнгөн. Мугалим бийик кесип чынында, илим жатат анын түпкү сырында. Ак эмгегин даңазалап жазышкан канчалаган калемгерлер ырында. Баалайлычы мугалимдин кадырын, мертебесин зоболосун сабырын. Өрөк суудай тунуктукту ыроолойм, мугалимдер аман болсун ар дайым.